Бул Жалал Абад шаарындагы бүгүнкү абал. Жолдордун тыгыны кече же бүгүн эле жаралып калган маселе эмес. Жолдордогу тыгынды чечүү үчүн шаардагы бир топ көчөлөр кеңейтилген менен бул маселе тескерисинче кайра күчөгөн. Анткени шаарда унаа токтотуучу атайын жайлар жок. Эч жерде стоянка жок. Жолдордун баары чегелерде машиналар коюлуп турат, стоянка жок. Ошого тыгын болот. Кененирээк стоянка койсо тыгын болбойт. Октябрьский, Жалал Абад каттамына каттайм. Мына азыр биздин стоянканы жок кылып, мындай мурда мондайдан турчу элек, азыр мындай турасынан турасына кылып койду. Аерге 5 машина батат экенбиз да. А биз Октябрьский Жалал Абадка аттаган таксилер 150дөн ашык. Эми мына мен азыр 2 айландым да. Атам гайлер тургузбайт. 2 айланып келип, мына чекеге коюп турам. Эми биз кандай кылып тирилик кылабыз? Мындай мэрия бул ойлонуш керек да адамдардычы. Бизге бир стоянка кылып берсин койт. Ошон 150 такси бала чакасын багып жүрөт бу жердечи. Эми каяка коебуз мындай? Биз эми шаарда парковка кое турган жерде чын эле көбөйүш керек, бирок жок да кайры. Мен мисалы үчүн пожарныйга коюп, анан бу базарга келбейм да. Жеңил машина менен чыктым атайынчы. Доставкага. Билбейм кандай кылыш керек. Шаар чекерага бир чоңураак парковка куруш керек. Мындай арыз даттануулар акыркы жылдары байма-бай айтылып келет. Анткени калаада унаа көбөйүп, токтотууга мүмкүн болгон жайлар азайып барат. Буга чейин жергиликтүү бийлик борбордук базардын айланасындагы чачкынды соода жайларын көчүрүп, жолдорду кеңейткен. Бирок бул чечим маселени толук кандуу чече алган жок. Жалал Абад шаарында парковканын жоктугу да бул чындык. Азыркы күнү баягы неме болуп атпайбы? Машинанын техниканын көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Азыр мурунку парковкалардагы жеке менчикке берилип кеткендигинен мындай жол тыгындары көбөйгө жаратып келатат. Биз эмдиги жылкы планга надземный паркингтерди салалы деп 1-2 жерде аныктап атабыз. Анын проектисин да берип койгонбуз. Жергиликтүү бийлик унаа тыгынынан арылуу үчүн бир нече чечимдерди карап чыккан. Анын ичинде борбордук базарды жылдырууну пландап жатат. Мындай кадам шаардын борборундагы кыймылды азайтып, баш аламандыкты жоёт дейт. Ага улай эле унаа токтотуучу жайы жок болсо, жаңы имарат курууга уруксат бербөө жагы дагы каралып жатыптыр. Базарды бөлөк жака жылдырайлы деп чечип атабыз. Аякта заманбап парковкалары менен автобазаны ушул жака жылдырайлы деген тилектерибиз бар да. Биз шаар курулуш комиссиясына өзүмдүн буйругумду бердим. Бул жака үй курууда өзүнүн парковкасы болуш керек, детский площадкасы болуш керек, озеленение болуш керек да. Ошондой болбосо биз уруксат бербейбиз үй куруучуларгачы. А буга чейин үйүндө эле куруп өшкөн кафе ресторандарында эле куруп өшкөн парковкасы жок. Биз жакында ошол стоянкасы, парковкасы жок ресторандарды, кафелерди, чоң магазиндерди, кийим саткан бардыгын жаптыруу боюнча иш жүргүзөбүз. Жолдун бардыгы эле 2 беттип, жолдун бүт эле машина ээлеп алган. Ушуларга бир стоянка уюштуруп бербейби? Мына карасаң, аягына чейин машина, бияга аягына чейин машина, жол тар. Бир бул эле эмес, шаар боюнча ушундай бардак. Ушуларга бир стоянка кылып, онандай машиналарды жолдон албайбы? Тар жолду ого төр тартып атат. Карасаң, бул эле бир эмес, шаар боюнча ушу бүт эле тар жол. Ого төр пробка машиналарын коюп алган. Ушуларды бир стоянка уюштуруп, жолду кеңири кылып койсун, акыры тартип кылбайбы? Тартип жок Жалал Абад областында. Апта ичинде облус башчысы баштаган жетекчилер Жалал Абад шаарын кыдырып чыкты. Анда баш аламан жол кыймылын иретке келтирүү боюнча тапшырмалар берилген. Бирок облус жетекчиси текшерип кеткенден соң көп өтпөй шаар тыгылган унаалардын чордонуна айланатта калат. Мындай жасалма түрүндөгү тыгындарды жоюу боюнча, иретке келтирүү боюнча ошол тапшырма берген күндөн баштап жол коопсуздук кызматтары иш алып барып атат. Шаарда 4 жол коопсуздугун караган кызматкер бар экен. Калгандары ошол башка жумуштар менен, ошол башка жумуштарды дагы азыр азайтып, ошол жол коопсуздугун тейлеген кызматкерлерге кошуп, андан сырткары ошол ички иштер башкармалыгынын кошумча кызматкерлерди тартуу боюнча дагы сүйлөшүлдү. Иштеп атышат, кыйратып үйдү деп айта албайм. Иштесин. Шаар үчүн мэр бар иштей турган, губернатор өзү кыдырсын, кыдырып кетет. Ошол акыбал, ондон хуже акыбал. Анан түшүнбөйсүн.
Бизге биз тегеренип коелу өзүңөр билге дегендей мааниде болуп калып атабы деп ойлоносуң. Жогору жакты карабай мына шаардын өзү кожоюндары кылыш керек да. Шаарды оларга берди. Мына акча жолду кылгыла, башканы кылгыла, баарын культура эреже менен жүрө турган кылгыла деп атат. Болбойт, келбейт да, эч болбойт. Жалал Абад шаарында жалпы 23 миңден ашык унаа катталган. Ал эми шаарга күнүнө башка райондордон 35-40 миңдей унаа кирип чыгат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.